В рамках расследуемого уголовного дела избрана мера пресечения в виде электронного наблюдения. Алгачкы жолу электрондук билерик шектүүнүн колуна тагылды. Чечүү амалдары болсо бизге айра бер. Тергөөчү шектүүнүн баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча кабыл алынган токтом менен тааныштырды. Ошентип анча оор эмес кылмыш кылган бул жаранга Кыргызстанда биринчи жолу электрондук байкоо жүргүзүү түрүндөгү бөгөт коюунун жаңы чарасы колдонулду. Ага атайын аймак белгиленгени, ал жерден чыкпоо керектиги да түшүндүрүлдү. Ага атайын баягы аймактарды биз чийип беребиз. Ал жактан чыгып кетүүгө, таштап кетүүгө, ошондой эле электрондук басылетти өчүрүүгө ага уруксат берилбейт. Эгер ал берилген милдеттерин бузса, биз ага карата уже катуураак чаралар колдонобуз. Бул тандалган бөгөт коюу чарасын анда мындан жогоркусуна камакка алууга мажбур болобуз. Камакка алуу уштапта эң көп колдонулуп жаткан бөгөт коюу чарасы. Ал эми электрондук байкоо жүргүзүү ага альтернатива болуп, кылмыш жаза мыйзамдарын гумандаштырууга багытталган. Электрондук билериктер биринчи кезекте зомбулук колдонууга байланышпаган. Экономикалык мүнөздөгү иштер боюнча кылмыш жасаган айыпталуучуларга карата колдонулат. Биринчи жолу соттолуп аткан адамдарга жана анча оор эмес же болбосо бир кылмыштарды жасаган ошол айыпталуучулар жалпы элдин ичинде гана ошол билериктин негизинде кийинки турмушунда оңолуп өзүнө оң жол таап кетиш үчүн эң бир жакшы баш коргоо чарасы деп эсептейм. Электрондук билетти алып, бул электрондук бийлик сиздин жүргөн жериңизди аныктатат. Пилоттук долбоордун алкагында алгачкы жолу электрондук билерик шектүүнүн колуна тагылды. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул саатка окшош, чаң жукпайт, суу кирбейт. Ошондой эле муну күч менен чыгарып алуу же кайра программалоо мүмкүн эмес. Байке, азыр сиздин колуңузга такты. Мындай ыңгайлуу эле экен? Ыңгайлуу, обычный эле сааттай эле экен, жеңил, ыңгайлуу. Кадимки эле үй турмуш тиричиликтерин кылып жүрө берсең болчудай. Анан буну чечүү аракетин көрсө бул шектүү кандай чаралар колдонулат же сигнал сиздерге кандай барат? Бизге дароо чечүү аракеттери эгер бунун байланышы түйүнү жоголуп кетсе, же кезүү болсо, чечүү амалдары болсо бизге айра берилет. Биз монитор борборун айра берилет. Анан дароо ички иштер кызматынан биргеликте айыпталуучунун издөө чараларын же чара көрүү чаралары башталат. Колуна билерик тагылган шектүү камакта отургандын ордуна эркиндикте жүрөт. Болгону ал тергөөчү белгилеген аймактан чыкпайт жана күнү түнү көзөмөлдө болот. Эгерде тартип бузуу катталса, камакка алуу чарасы колдонулат. Ошондой эле билерикти этиап колдонуу керектиги да түшүндүрүлдү. Инструктор түшүндүрүп берген боюнча инструктор жагын түшүндүм. Бишкектин өзү көрсөтүлгөн аймактан сыртка чыгууга болбойт экен, чыкпайм. Адам болгондон кийин катачылыктар кетет экен, ошону оңдоп түзөгөнгө бул жакшы шарттар экен. Юстиция министрлиги бул технология кылмыштардын санын кыскартууга жана укук коргоо органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга өбөлгө түзөт дейт. Билериктен сырткары уюлдук телефондогу мобилдик тиркеме аркылуу да электрондук байкоо жүргүзүү жүзөгө ашат. Электрондук байкоо инструменти катары мобилдик тиркеме иштелип чыккан. Ал дагы ошол электрондук билериктер менен бирге ошол электрондук тиркеме аркылуу ошол электрондук байкоону дагы электрондук көзөмөлдү дагы ишке ашырса болот. Электрондук көзөмөл жүргүзүү долбоорун Юстиция министрлиги менен Ички иштер министрлиги биргеликте ишке ашырууда. Бүгүнкү күндө 300 билерик сатып алынып, Октябрь райондук милициясы сыноо катары тандалып алынган. Бул иштер президент Садыр Жапаров кол койгон кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын алкагында жүрүүдө. Бактыбеков, Мейримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.